Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Менің атым Рамазан, Ереже плюс программасы. Сіздің атыңыз? Қайратбек. Қайрат мырза, қанша жылдық айдаушылық стажыңыз бар? Айдаушылық стажым 15 жыл. 15 жыл. Қайсы жақта оқыдыңыз еле? Бишкекте. Бишкекте оқығансыз. Жақсы. Анан бұл жақта қанша жылдан бері такси қызметінде еңбектенесіз? Такси қызметінде бізді негізі қырғыздарды 2015-16-лардан кейін алып баштағанда, аға чейин баяғы қырғызша айтқанда жана қол көтеріп иштеп жүргөнбүз башында. Этимиңде айтканда 2011 жылдан бері да. 2011 жылдан бері ушул кызматтар кыласыз. Жакшы. Эми сиз макул десеңиз, мен сизден акырын жол белгилер сурайын. Бул на дороге животные. Кандай негиз белги? Негизи бул предупреждающий, анан эскертип атат. Бул астында туннель. Бул кирпичте элди маар деп керек, бул жака бергенге болбойт, бул жакта жол жок. Бул пешеходный, астында пешеход. Эскертүү. Велосипедисттердин жолу, эскертүү. Бул жерде парковка четный күндөрү или нечетный күндөрү деген. Бул жерде азыр так күндөрү мүмкүн эмес. Бул жерде парковка стоянка запрещен, да? Бул астыда аэропорт. Кандай учат самолет? Жерге жакын учат деп эскертүү болот. Бул жолдо ташкулоолор жана башка нерселер. Пешеходный зона запрещен. Туура, жол жүргүнчүлөргө мүмкүн эмес. Дистанция каршы жетишпейт деген. Анан мына сиз көп жылдан бери такси кызматында эмгектенип атыптырсыз. Бул жакта жанагындай штрафтар кандай болуп калат? Мисалы, туура эмес жерге токтотуп койсо, аялдамага токтоп койсо, же болбосо бир газонго токтоп койсо кандай болот? Бул жерде аялдама токтогондо деле өзүнүн бир убактысы болот. Мисалы, Falcon деген камералар бар. Алар мисалы 17-20 секундка чейин тартат. Өзү навигатордо деле көрүнүп турат алчы. Сен убактың бүткөнү калды, там 5-10 секунд калды, жыл либо ушундай деген эмес турат. Анан эң эле жанагы кымбат штрафы бул, если балдар паркта иштеп же бир өзүнүн машинасына айдап жүрүп, мына жана газонго коюп кетсе, или жана мусорный жанагы немен мусорный койгон контейнердин жанына коюп кете турган болсо, ошолордун штрафтары аягында 300 000 штраф. 300 000 штраф. Анан жанагы токтоп жана пассажир алып же кечигип ошол жерден жылбай кала турганбыз 3 000. Минимальный штрафтар да, баягы парковка не полор 3 000 келет, 1,5 төлөшөт да, убагында төлөсө 1,5 төлөйт. Анан ошол штрафтарды кечке иштеп 1,5 сом сатабыз. Ошолордун да карап, если клиент кечигип аткан болсо, башка болуп аткан болсо, кичине жылганга акысы бар анчы. Ал жерде туруп анан жини келип анан ал клиент менен урушат, ошол нерселер болот. Ошону карап мындай шашпаса эле баардык нерсе өзүнүн орду менен иш кылса болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Рамазан, Ереже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Зардин. Зардин мырза, канча жылдан бери Москва жергесинде жүрөсүз? Плюс-минус 3 жыл болду. 3 жылдын тегерегинде биякта жүрөсүз. Азыр эми машина айдап эмгектенет экенсиз, сиз дагы. Макул десеңиз, мен сизден азыр 1-2 жол белгилерин сурайын. Макулсузбу? Макул. Туура. Пешеход. Таксинин знагы бул. Эмне кылат бул жерде? Только таксилерге токтогонго. Такси токтой турган жер. Бул түзгө кетүүгө белги. Түз кетүүгө. Туура. Орусчасын деле айта берсеңиз болот. Кааласаңыз кыргызчасын айтыңыз. Полицейский. Жасалма тегиз эмес жол, э? Жасалма тегиз. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы ушу Москва жергесинде жүргөн, биздин эмгектенип жүргөн мекендештерге мындай сунуштарыңыз болсо, ой пикириңиз болсо айта кетсеңиз болот. Эми ой пикирлер деген Москвада мекендештерибизге бул жерде өзүбүздүн абайлап жүрсөк, ал жакта биздин ата-энебиз күтүп атат. Чет жакта мен балам келет деп алар баягы күтүүсүздүк менен мындай өзүн күтүп атат да аларчы. Чет жакта мыйзамдарды сактасак, анан кийин таксиде экономда иштеп жүргөн мырзаларга кайрылуум. Клиентиңер менен кетип атасыңарбы, же өзүңөр кетип атасыңарбы, өзүңөргө күйүш керек да, адам өзүнө өзү күйбөсө, бирөөгө күйбөйт дегендей да. Знак немелерди, полосаларды кесет, өзү 140 сомго барган жер, же осу 200 рубльга барган жер, одан алып калат, комиссиясын алып калат, штраф келет 250 сом. Барган жери полосаны кескен үчүн да. Өз барган жер 140-150 сом, төлөгөн 250 рубль. Штраф. Өзүнө күйсө дегеним да. Анан кийин остановкаларда сары знак немелер бар. Аларга 3000. Ал жерге вообще токтогонго. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Менин атым Рамазан, Ереже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Жаныш. Жаныш мырза, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? 5 жыл. 5 жыл. Кайсы жакта окуп алдыңыз эле?
Жалал Абад областының Базаркон районунда окуп алгам. Базаркондон окуп алгансыз, а? Канча жылдан бери бул жакта такси кызматында эмгектенесиз? 1,5 жылдан бери такси кызматында эмгектенем. Дагы ушул иштеп атабыз. Жакшы. Эми макул десеңиз азыр, мен сизден жол белгилерин сурайын. Макулсузбу? Макул. Кана келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул кирбеге болбоо деген знак. Негизи кандай бул кызыл тегерек менен белгиленгендер булар? Бул жолго жүрүүгө болбойт. Мүмкүн эмес дейт. Кыюу салынат дейт. Запрещено дейт. Бул алгонго запрещен знагы. Туура. А бул как предупреждаю, жолдо жаныбарлар бар деген. Мал жандыктар бар. Эмне дейт? Уступи дорога. Эскертип атат, абайла кыла деп атат, Бул алдын ала туннель бар деген знак белгиси. Туура. Бул жолго такы кирүүгө болбойт, кирпичке. Бул как жолдо трактор жүрүүгө болбойт. Тыюу салынат. Тыюу салынат. Бул предупреждающий, мына алдын жолдо как пешоход бардыгы. Алдыда жөө жүргүнчүлөр бар деп атат, Бул деле там самая алдын ала величиндер жүрүшү мүмкүн. Жолу бар дейт. Бул тоже эскертпес, жолдо көчкү жүрүшү мүмкүн. Таш кулайт дейт, абайла кылайт. Рахмат, ушул жерден токтотолу. Рахмат сизге, ак жол. Саламатсызбы? Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Менин атым Кыяз. Кыяз. Канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? 4 жыл. 4 жылы. Канча жылдан бери бул жакта такси кызматында эмгектенесиз? Бул жакка келгениме 2 ай, 3 ай эле болду. 2 ай, 3 ай болду. Негизи ошо 2 ай, 3 айдан бери такси айдап атасыз. Такси айдайм. Макул десеңиз, анда мен сизден жол белгилерин сурайын. Макул. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул сигнал берүүгө болбойт. Бул круговое движение. Эмне дейт? Кандай белги бул? Эскертүү белги. Эскертүү атат, Бул светофор, ошол эскертүү, алса светофор бар, эскертүү белги. Светофор кыймылы бар дейт, Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Ооба. Коомго бир аз да болсо пайдасы барбы, жокпу? Оюңузду айтыңыз. Сөзсүз пайдасы бар да. Бул негизги ушул главный машина айдаганда биринчи негизги нерсеси ушул да. Ушул нерсени билбесең айдаганга болбойт. Болбойт, туура. Келиңиз. Бул уже неме, запрещенный знак, ошодон жогору 8 тоннадан өдөгөн мүмкүн эмес. Туура. Бул атайын сары менен белгилеп койгон, грузовой туура. Запрещен. Кандай жүк менен дейт? Мына атайын сары менен белгилеп койгон. Сарысын. Эми грузовойдо кандай жүк болот? Грузовойдо чоң жүктөр болот жана кооптуу жүктөр болот, да? Говорит. Эмне экен? Говорит жүктөргө жүргөнгө болбойт. Кооптуу жүгү менен жүргөнгө болбойт. Мүмкүн эмес экен, Бул жаш балдар неме бар астап, жаш балдар бар деген. Бул шамал багыты, шамал капталдан соккон шамал. Кандай белги бул негизи? Эскертүүчү. Эскертип атат, Бул немеси менен, аркасына тележкасы менен жүргөнгө болбойт. Туура. Мотоцикл жүргөнгө болбойт. Туура. Жол тайгак эскертип атат. Таш чачырайт эскертүү белги. Эскертүү белги, туура. Бул машина жүргөнгө болбойт. Техникалык мүмкүн эмес дейт, Бул парковка неме, токтогонго запрещен. Бул кесилиш жол. Эскертүүчү белги. Эскертип атат, экинчи даражадагы жол менен кесилиш атат. Кесилиши бар дейт. Рахмат. Ушул жерден токтотолу. Эми жашыңыз канчада? 25-те. 25-те. Өзүңүз мындай жаштарга эмне айтат элеңиз? Ушул Москва жергесинде такси кызматында иштеп жүргөн негизи эле ушул биздин мекендештерге. Биздин мекендештерге негизден айтканда мен келгенден бери көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, бизде бунчалык деңгээлде баягындай немелер жок да, знак белгилери жок основномчу. Көп бизде мындай эреже бузуу көп. Бул жака келгенден бери мен деле биринчи келгенде башында көп эрежелерди билбей бузуп алдым. Мисалы, бул жакта канча штраф алдыңыз ошол билбей штраф? Жол эрежесин ар жак бер жагы почти бир 10 миңдей штраф алдым. 10 миңдей штраф. Себеби бизде ол нерсе көп сакталбайт да, эрежечи. Ошол жактан анан бизде негизгиси ошондой знактарды туура койсо, көп койсо бардык жерлергечи. Анан машина айдагандарга негизгиси ушу биринчи жол белгисин жакшы жаттап алыштыр. Анан кийин айдаса өзүнө дагы, башка бир айдап кетип аткан адамга дагы тоскоолдук тийгизбейт. Өзүнө эң жакшысы. Себеби ошолордун айынан көп кырсыктар болуп атат. Ошолорго айтканым ошол негизгиси. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Эреже плюс программабыздын көрөрмандары. Жалпы Москва жергесинде жүргөн биздин мекендештер өзгөчө айымдар үчүн өтө сонун жаңылык туугандар. Метро Дубровканын биринчи вагытынан чыкканда мына светофорду көрүп турасыздар. Мына ушул жакты көздөй келесиздер дагы. Первая Дубровская
12-ci дарегине келесиздер. Мына ушул жерге келсеңиздер, сулуулук салон Алия ачылыптыр. Мына көрсөтүп койсоңуздар болот азыр ушул жерден. Анан туугандар, эгерде сиздер мына ушул сулуулук салонго келинчеңиздерди же болбосо башка бир айымдарды алып келе турган болсоңуздар, башка бир айымдарды дегенде кимдерди? Апаларыбызды, эжелерибизди алып келе турган болсок, бул жерде метро магазин бар. Парковкасы акысыз туугандар. Ушул жерге машина менен келип, акырын светофордон, пешеходдон өтүп, бул жака сулуулук салонго келсеңиздер болот. Парковка бесплатный экен тууган. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мына урматтуу туугандар, салондун ичине дагы кирип келдик. Бул жактан эжекебиз тосуп алды. Эжеке, эми ушул салондун ичинде эмне өзгөчөлүктөр бар? Өзүңүз бир кенен тааныштырыңыз. Ассаламу алейкум мекендештер. Биздин Алия салонуна кош келипсиздер. Бизде бул жакта женский мужской зал. Бул жакта кыздар сложный окрашивание, химия, кератиновое выпрямление кылышат. Бул жерде маникюр жана наращивание ногти кылышат. Бул кабинетте наращивание ресниц, шугаринг, перманентный макияж, коррекция бровей, покраска бровей, бардык услугалар ушул жерде болот. Бул жерде педикюр кылабыз. Бул жерде баш жуучу жай, окрашиваниядан кийин ушул жерде. Жана дагы бизде бул жерде макияж, прическа жасалат. Анан бул жакта жабык залдан сырткары. Бул жерде жана оронгон кыздар келсе, ушул жакта чачтарын кыркып, чачтарын боеп беребиз. Туугандар, бул Алия сулуулук салонунун өзгөчөлүк жери бар экен туугандар. Анткени эмне себептен десеңиздер, бул жерде эгерде күйөөгө тие турган кыз келип, мына ушул салондон кийине турган болсо, тагыраак айтканда мына ушундай фото көйнөктү кийген болсо, бул жерде прическасы, макияжы акысыз экен. Андан сырткары, мына ушул турмушка чыгып жаткан кыздын күйөөсүнө мына ушул жерден тандаган костюм шымы акысыз берилет экен. Бул салондун өзгөчөлүгү, бул жака келип сиздер кардар болуп, чачыңызды кыскартсаңыз, айтор мына ушул салондун услугаларынан пайдалансаңыздар, сиздерге мондай кагаз берет. Ушул кагазга сиздер телефон номерди жазасыңар. Телефон номерди жазгандан кийин булар мына ушул кутучанын ичине сиздин телефон номериңизди салып коюшат. Салгандан кийин бул жерде атайын өзүнчө кардарлар үчүн акция жүрүп атыптыр, туугандай конкурс. Эгерде сиздердин номериңиздер ушул кутучанын арасынан аралаштырып тандап чыгарганда бактылуу билет, бактылуу номер болуп чыккан болсо, сиздерге ушул той салондун атынан 2 той көйнөгү, жанагындай фото көйнөк, андан сырткары мондай Dyson деген фендерди белекке беришет. Бул эле белектер менен чектелбестен дагы мына ушул салондун башка услугаларынан колдонсоңуздар да болот. Урматтуу туугандар, мына ушул салонго келип, бул жакта мисалы 2 кыз келсеңиздер же болбосо келинчеңиздерди алып келсеңиздер, алардын сулуулугу бүткөнчө сиздер мына ушундай сиздер үчүн атайын ысык чай жана кофелерди беришет экен. Урматтуу туугандар, Алия сулуулук салону боюнча бардык шарттарды көрдүңүздөр. Биз сиздердин барыңыздарды мына ушул салондон күтөбүз.